бирок эмгек өнүмдүүлүгү башка мамлекеттерге салыштырганда бизде абдан төмөн да. Демек Кыргызстандыктарды ушул учурда кайсы маселе ойлондурат? Айрай уюму жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында баалардын өсүшү алдыңкы орунга чыккан 65% калк бул маселе тууралуу түйшөлөт. Жумушсуздук экинчи орунда 57%, андан кийин коррупция жана ковид тууралуу тынчсызданышат. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо, экология тууралуу калктын 4% гана ойлонот экен. Көз карандысыз эксперт Элнура Казакбаева бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгына токтолуп, жаштардын зордук зомбулук, экстремизмдин алдын алуу багытында жүргүзүлгөн иш-чараларын айтып берди. Изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ал жерде 5 ошо Борбордук Азия мамлекеттеринин жүргүзүлгөн изилдөө. Анан ошол изилдөөдө биз уже медиа стратегия иштеп чыкканбыз. Анан ошол медиа стратегиянын көптөгөн ошол жерде жасалган нерселерди эле бул жерге адаптация кылып эле өткөрүү болот деп. Анан албетте бул айтып жаткан себеби маанилүүлүгү конфликттерди арылтууда туура информация берүү керек да, туура мындай кандай десем, чагылдыруу керек да, ошол нерселер жөнүндө сүйлөшүлөт. Ош шаарындагы этностор аралык коомдук кабылдамада тиешелүү кызматтардан сүргөн 15 кызматтын өкүлдөрү иш алып барышат. Саясий окуялардан жана улуттар аралык кагылышууну баштан өткөргөн элге тынчтык гана керектешет. Коомдук мамилени курчутпоо боюнча иш-чаралар байма-бай жүрүп турат. 2010-жылы катуу тополоң болуп канча адамдар бүгүнкү чейин дайынсыз болуп жок болуп кетти. Өлгөндөрдөн сырткары да ушул маселе экинчи жолу кайталанбаш керек. Биз да ушул боюнча эл арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Биздин мэриянын эң негизги жүргүзүп аткан саясаттарынын бири ушул этикалык маселелерди чыңалтуу болуп эсептелет да. Мына өткөндө да жогорку шаардык кеңешке шайлоо болуп өттү быйыл 2 жолу. Андан сырткары жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Буларда дагы ушул маселе көтөрүлүп кетпесин деп жерлерде түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ар бир маалага, кварталга, көчөлөргө барып алып иштедик. Борбордук Азияда улуттар аралык ынтымак, толеранттуулук, тынчтыкты орнотуу идеяларын илгерилетүү үчүн медиа стратегия иштелип чыгууда. Долбоордун жетекчиси Арсен Симонян Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринин биргелешкен иш-чаралары тынчтыкты гана көздөйт дейт. Первое, я хотел попросить, если можно, ссылочку бросить в чат, а потом мы, когда и у коллег, кто находится... Толеранттуулукка жана өз ара түшүнүшүүгө, радикалдаштыруунун алдын алуу максатында көп багыттуу, диалогтуу жана кызматташтыкты чыңдоого багытталган долбоор Ош шаарында бир катар адистерди чогултту. Да, с учетом обсуждений как раз-таки будет разработана данная медиастратегия. Также она основывается на 2 исследования. Одно из исследований. Бүгүнкү талкуунун жыйынтыгы менен биз сунуштап жаткан медиа стратегия иштелип чыгат. Ал ири иликтөөлөргө таянып даярдалат. Алардын бири улуттук консультант Мира Карабаеванын Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жаштарынын экстремизм коркунучуна алсыздыгынын факторлорун изилдөө тууралуу изилдөөсүндө бир канча сунуштар айтылды жана башка изилдөөчүлөрдү эске алуу менен ушундай эле иш-чара Бишкекте өткөн жана Кыргызстандан башка Өзбекстан менен Тажикстанда да өткөрүшөт. Разрабатывается медиастратегия, и с учетом всех комментариев и предложений, у нас такой же круглый стол проходил и в Бишкеке, будут внесены доработки, будут внесены нюансы, и данная медиастратегия будет имплементироваться непосредственно и в Кыргызстане, также в Узбекистане и Таджикистане. Катышуучулар изилдөөнүн жыйынтыгына маани берүү менен өздөрүнүн сунуштарын ортого салышты. Негизинен мен ойлойт элем, мына медиа сабаттуулук боюнча бизге аябай көп сабактар керек, айрыкча жаштар арасында. Анткени мына бизде сабатсыздык болгондуктан, мына көбүнчө интернетте, WhatsApp группаларда таралган маалымат менен жаштар атырылып эле ушу мындай туура эмес бир натыйжаларды чыгарып, ошонун улам кандайдыр бир чыр-чатактар чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, негизинен бир жерде медиа сабаттуулук сабактарын мектептен баштап киргизиш керек биздин жаштар үчүнчү. Кантип, мисалы үчүн интернеттеги кантип мына WhatsApp группа аркылуу келген маалыматтарды фейкпи же чын экенин айырмалап, алар ошону үйрөнүш керек, билиш керек деп ойлойм мен. Бул долбоорду Европа биримдиги каржылайт. Конрад Аденауэр атындагы фонддун жетекчилиги алдындагы иш-чаралар 3 мамлекеттин биргеликте ишке ашыруучу демилгеси болот. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.